Баткан күндүн атканы, жоготкондун тапканы бар. Нечен түрдүү тагдырды ичине каткан ордолуу ош көпкө күбө. Далай жанга ырыскылаш болгон, күндөн күнгө өсүп өнүгүп өзгөргөн ош шаары бүгүн дагы бир жакшы жаңылыкты жар салып турат. Анча жылдык убакыт как будто кече болгондой эле. Тез өтүп барган сайын өзүбүз чоңойткан акам балдары бар эле, олар 20 жылдык болуп калды дейт. Убакыттын өтүшүн кара деп коем өзүн. Алды жагы ак болуп турат го, үстүнкү 4-нче этаж көрүнүп турат. Ошол аз жаңы курулуп аткан мектеп ушу. Субботник кылдык, өтө жакшы курулуп атат. Союз жоголгондон кийин бул мектеп баары сатылып, жерлер таланып жок болгон. Ошондон кийин биз өзүбүз келип 2 гектар 30 соток жерди алдык. Кайтарып, мамлекеттен кайтарып алып, мектепти кайра ордуна куруп атабыз. Булардын баасы где-то 650 миллиондун тегерегинде болот. Бул жатакана 500 орунду, мектеп 700 орунду. 40 класс, актовый зал, спорт зал, баардыгы ичинде стоматология, швейный цехтер баардыгы ичинде каралган. Спорт комплекси сыртта кайра жаңыдан куруп чыктык. Бул мектептин эчтекеси калган эмес эле. Бүтүнү таркаланып, сатылып, таланып кеткен да. Эми Кудай буйрса, биздин генералыбыздын тапшырмасы менен акча мамлекеттин эсебинен акча бөлүнүп, ошонун эсебинен куруп атабыз. Канча мугалим иштейт, кандай мугалимдер иштейт, тарбиячылар кандай болот, поваруна чейин, кароочусуна чейин. Ар классы, химия классынын химиялар, лабораториясы менен, физика классынын физика, математикасы математика, адабият, тил, орус тили, кыргыз тили, соответственно, ошого баягы көргөн жарнактары менен өзүнүн эмелери менен сону алып кетишкен. Конечно, өзүм окуган, өзүм сүйгөн, өзүм тарбияланган, билим алган мектепти жаңыртуу мен үчүн да өтө чоң сыймык болду деп айтсам болот да. Себеби мамлекет боюнча ал мектептерден көрө 10 эсе, даже керек болсо 100 эсе жакшы нерселерди кылып куруп атабыз. Бирок өзүмдүн мектебимди куруш мен үчүн чоң сыймык болду. Бардык ушул акыркы чыккан үлгүдөгү методикалар менен, методикалык куралдар менен, ошондой эле ар түрдүү усулдар менен балдарды окутабыз деген ойдо турам азыр. Себеби бардык шарттары бар. Балдар окуп билим алганга бүт толук шарттар менен курулуп атат. Бир үй бүлөдөй, бир ата-эненин баласындай, бир чатыр алдында, бир короодо жашап тарбияланып, билим алган мурдагы ар бир бүтүрүүчү, качандыр бир окуп кеткен Терешкова атындагы билим уясынын таланып, талкаланып, жок болуп бара жаткан жеринен мектебинин тагдырына таасир этип, сактап калган азаматын алкап, мугалим, ата-эне, окуучунун кубанычына тең орток болушууда. Бишкектегиси да, Оштогусу да, чет жакта иштеп жашап жүргөнү да, айтор баары өзү учкан уясы интернатына көңүлү бөлүнүп, тээ илгери билим, тарбия берген агай эжелерине кездешип, кароого муктаж үй бүлө, жаш жеткинчектерге карата мамлекеттик деңгээлдеги камкордуктун жанданганын көрүп, саресеп салып, келечекке дүрбүсүн кармап, интернаттын балдары катары ушул фильмди коштоп, көргөн билген, баштан кечиргендерин ортого салууга ыктыярдыгын билдиришти. Апамдай болгон. Кичинемде келген эжекем. Апам эле эжекем. Апабыздай кылып тарбия берип бизди чоңойткон, 10 жыл окуттук, тарбия берген эжекебиз. Өмүрүңүз узун болсун эжеке, ден соолугуңуз чың болсун. 85-жылкы бүтүрүүчүлөрдүн арасынан биздин Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевдин бул нерсеге эң чоң салымы чоң. Эгерде ушул киши болбогондо бул мектеп деле ошол бойдон эле түптөрдүн карамагында калып кетмек деп ойлойм да. Анткени ошол киши келип ушул нерсени кайрадан баштап, ушул нерсени кайра жаңылап, кайрадан
башка эпоха деп коет. Кобурстар айтмакчы ушул эпохасын баштап атат. Мамлекетибиздеги ушундай мектептерде, социалдык объектилерде көз келбестен адамдар ошол эле мезгилде биздин мамлекеттик жетекчилер дагы, мамлекеттик ушундай социалдык органдардын жетекчилери дагы өздөрүнүн иштерине андай толук кандуу жакшы карабагандыгын кесепетинен бир эле Валентина Терешкова мектеби эмес, көптөгөн мектептерибиз өтө оор, аянычтуу акыбалга түшкөн. Кайрадан ушул мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин жетекчилиги астында бүгүнкү күндө бизге коюлган тапшырмалардын негизги багыты мамлекетибиздеги жашаган эл журтубузга шарт түзүп берүү. Шарт түзүүнүн негизги багыттарынын бири бул билим берүү багыты. 1994 жылы мектеп интернатынын жер аянты Сема Түрк лицейине өтүп, 8 жылдык мектепке айланганда да мугалимдер жамааты тикесинен тик туруп күрөшүшкөн. Үнү жетип, өз бүтүрүүчүсү минтип, мамлекеттин билим берүүдөгү саясатын багыттап, бүгүнкү күндө абдан зарылдыкты шарттап турган мектеп интернатын сактап гана тим болбостон, толук шарттар менен камсыздап да, кубаттап да берип жатат. Мектебибизди ар түрдүү формада курсак болот эле да. Бирок менин элесимде ошол мектебим азыркы курулган формада калды да. Мен барганда мурдагы мектебибиз такыр сүрүлүп жок болгон эле да. Жок болгон мектепти кайрадан ошо өз ордуна калыбына келтирдик. Анан сырткары мектебибиздин сыртында фонтан бар эле, фонтандын ортосунда Буратино бар эле да. Ошо Буратинаны кайрадан ордуна калтырдык. Терешкова мектеп интернатында ким окуса, Буратино ошо фонтандын ортосундагы Буратино эсинде калып кетти да. Ошону кайра ордуна калтырдык. Бул деген ошол биздин тарыхыбыз, биздин ошол жердеги өткөн жаштык элесибиз. Ошол Терешкова мектебинин башкы имаратын, алтысын жатаканаларынан бери оңдоп атышкан турбайбы? Мен ачык эле айтайын, ачык эле айтыш керек. Бул кимдин аракети менен болуп атат? Биринчи кезекте генерал полковник, мамлекеттик коопсуздук кызматынын башчысы Ташиев, ошол Камчыбек Кыдыршаевичтин аракети менен тарых жараталды деп эсептейм. Себеби мына Терешкова интернаты биз сайызга чейин атын чыгарганбыз. Бир 1963 жыл алгачкы жолу биринчи учкуч аял космонавт космоско учту. У меня все в порядке. Показания приборов без изменения. Настроение бодрое. Валентина Терешкованын бул эрдигин жер планетасында бүткүл адамзат тыңдады. На этой машине космический вымпел первой женщины-космонавта Валентины Николаевой Терешковой. Он побывал уже во многих республиках нашей страны. Интересными делами, отличной учебой завоевали пионеры Киргизии право участвовать в почетной эстафете, посвященной 40-летию пионерии. 1964 жыл космостук корабльде космонавт менен чогуу болгон символикалык вымпел Кыргыз Республикасынын пионерлерине салтанаттуу түрдө тапшырылды. Председателю Совета дружины школы номер 10 города Душанбе. Она привезла нам вымпел. Будьте такими, как Валентина Терешкова. Аман сынды мектеп, аман сымы кереметтүү үй, барчындарды уяңа ал. Биринчи класстын балдарында бүгүн эң чоң кубаныч. Келечекте бүтүрүүчү кызлар аларга букеттерди берип кылып беришти. Ош шаары 1963-1964 окуу жылында кыргыз-орус тилинде бирдей окуткан 8 жылдык билим берген жамааты көп улуттун өкүлдөрүнөн турган номер 11 мектеп-интернат ачылды. Мектепке аял космонавт Валентина Терешкованын ысмы сыймык менен ыйгарылды. Мен 63 жылдары келгенде интернатка. Ошондо эми булар кичине балдар эле да. Стадионго топ тееп кетип калышат эле. Тамак мезгилинде дагы келбей топ тебишет эле. Барып анан ой поварлар эжеге балдарыңыз, сиздин балдарыңыздын немеси калды. Тамагы калды.
Азыр башка балдар келсе, добавка деп ичип кетишет. Балдарыңызды чакырың деп ошентишет эле да поварлар. СССРдин билим берүү түзүлүшүндө көп балалуу, толук эмес жана аз камсыз үй бүлөлөрдүн балдары жатып окуй турган мектеп-интернат системасы 1958-жылы уюштурулган эле. Ошол эле учурда азыркыга чейин дүйнө жүзү боюнча билим берүү тармагындагы мыкты реформа катары таанылып келген дагы бир программа ишке кирген болчу. Ал чоң ата, чоң энеси, деги эле үйдө каралашаар улуусу жок балдарга карата узартылган күн графигинин коюлуп, окуучу тамактанып, үй тапшырмасын мугалим менен бирге даярдаганга кошумча шартын түзүлгөн эле. Мунун баары толук түрдө мектеп-интернатта дымактуу жаш кадрлардын аракети менен ишке ашып жатты. Мен Теришко мектеп-интернатына 63-64 окуу жылында тарбиячы мугалим болуп ишке киргенмин. Анда директорубуз Ниязов, Абсолют Ниязович деген. Анан кийин алар менен иштеп келе жатып, Райымкулов агайыбыз келди. Ал бизди пед училищеде дагы математикадан окуткан. Кайтып директор болуп келип, кайтып чогуу иштеп калдык. Андан кийин Абылыкеев деген келди. Ал 3 жыл иштеди. Андан кийин Камалдин деген 1 жыл гана иштеди. Андан кийин Токонбай келди. Мектеп-интернаттын окутуучу жамааты ар улуттан турган эң бир күчтүү, көбү жогорку педагогикалык билимдүү мыкты адистер эле. Биринчи директору Абсалбек Ниязов жана экинчи директору Асан Райымкулов агайдын ар бири интернатта туура 5 жылдан эмгектенип, мектептин калыптануу жолунда кийинки жетекчилерге мыкты педагогдун үлгүсүн калтырышты. Интернаттан чоң тажрыйба топтогон эки директор тең көп өтпөй ишеним артылып, биринин артынан бири Борбор кала Фрунзедеги күчтүү делген номер 5 Пушкин атындагы орто мектебинин директорлук кызматын аркалашат. Сабатсыздыкты жоюу боюнча орунда турган Совет өкмөтүнүн алгачкы жылдары 170 мектеп, 7040 гана окуучу болсо, 1968 жылга карата жалпы билим берүү системасы менен 1953 мектепте 700.021 окуучу билимге тартылды. Республика боюнча эмгек сиңирген 230, орден медаль менен сыйланган 3576 мугалим иштеп жатты. 1968-1969 окуу жылы Фрунзе, Чүй-Токмок, Талас, Өзгөн, Кара Суу, Ош шаарындагы мектеп-интернаттарында окуган балдардын саны 16 миңге жетти. Я накормил детей, уложил спать. Идем домой. Сейчас. Приду через полчаса. Совсем забыл о своем доме. Я скоро. Эркин, а ты почему не спишь? Спите все. Спокойной ночи. Үйдө өзүм балдарым деле бар эле, кыздар балдары. Аяктан буяка келгиче, Западныйдан буяка келгиче орто жолдо жөө басып, илгери ал асфальт эмес эле да, таш жол эле, жамгыр жааганда ылай болуп калат эле. Ал убакта мугалим тарбиячы болуп иштегенмин. Саат 7-де келем, түнкү саат 9-да 10-да кетем үйгө. Ошондой эле алардын жаткан жерин, баары жүрүш турушун, кийген кийимин бүт бардыгы биздин мойнубузда эле. Ошентип канча муундарды тарбияладык. Мектеп-интернат ачылган 10 жыл ичинде педагогикалык жамаат 58 мугалим жана тарбиячыдан туруп, алардын 71% жогорку билимге ээ болгон. Жана чарбачылык иштерде 30дай адам эмгектенген. Самокат котустарда жетишпей калганан түндө саат 10-да келип, кайрадан сабактар айтышат. Эми вахтёрша келип, лампаларыбызды талкалап кетип калса, эртеңден дагы эмеден эле хозяйственныйдан лампочкаларды алып салып, Атыргүл Осмонбековна келгенде таң калып, кечке лампочканы тиктейт эле го. Бизде аябай жакшы караган эжекелерибиз, агайларыбызга жакшы окутуткан. Ошо мектептин аябай жакшы караган. Старший эме бар эле го, воспитательница Неля Васильевна. Ошол эртең менен келгендечи, биринчи этаждан ыйкайт эле го, пойдем дегенде биз уже ортоздан туруп, ал биздин этажга чыккыча заправкалар жасалып, иши ал келет, текшерет. Заправканын алдында эмне бар? Ыргытат. Иши пашкадан жасалган дейт эле го, бизде тегиз ушундай кырын чыгарып жасайт эле заправкаларды. Нина Васильевна деген биздин бир эмебиз бар эле, тарбиялаучубуз бар эле.
Нина Васильевна ошол баарыбызды кыйкырып, баарыбызды порядок кылганда бүт баарыбыз Нина Васильевна эсибизде бар. Токонбай Тургунбаев агайыбыз, Зүлфе эжекебиз, Атыр эжекебиз, Турсун эжекебиз, то есть эжекелерибиздин баардыгы ага эжекелерибиз эсимде калган. Мектеп-интернатка 1975 жылы директор болуп билим берүүдөгү жаш кадрлардын бири Тургунбай Токонбаев агай дайындалат. Ал эмгектенген 10 жыл ичи интернат гана эмес, өлкөнүн тарыхында жазылып да, айтылып да кала турган окуялар менен коштолду. 11 мугалим эле картынын отличниги деген значок алышкан экен. Гаранонун, облононун, министрликтин ардак грамоталарын алгандар аябай көп болгон. Каркасенко деген бир орус тили мугалимибиз бар эле. Ал Союздун отличниги деген значок алган. Баягы ар түрдүү медаль, ордендерди алган мугалимдер көбөйгөн. Мен кийин баягы мен келген кандай эле, мен кеткенде кандай болду деп анализ издеп көрдүм да. Ошондой болуп, мугалимдердин баягы сапаттык составы аябай жогорулаган болду. 7-класста окуп атканыбызда келишкен Терешковач. Онда галстук тагып, кадимкидей неме кылып барабандар менен баягы балдарыбыз музыкальный катышкан неме трубалар менен неме поступ алганбыз да. Жетимиш 9 жылы октябрь айында Терешкова жерге келип, ошол өзүнө сөз бергенде Терешкова мындай деп айтканда, мен эми ааламда көптөгөн өлкөлөрдү катыштым. Бирок мен бүгүнкүдөй эч качандай толкундаган эмесмин. Мени кечирип койгула деп чөтөгүдөн жолукчасын алып көзүнүн жашын арчыган. Жана Буратинада турган эсиңерде мындай турабыз. Ушуну кол тийип калса экен дейбиз да. Баарды баягы Гагарин эмелер келип кыздары мындай колубузга мынтип кетти го. Бир бактылуубуз ошолордун колу бизге тийди деп жанагы эртеси күндөн баштап баардыгыбыз чоңойгондо ким болосуз деп Терешкова болобуз. Барсы айтат эле Терешкова болобуз депчи. Валентина Терешкова тиккен арча бак жана анын аты коюлган дагы башка мектептер Союздун бир канча шаарларында да бар эле. Ошентсе да космонавт айым Кыргыз жерине 2 сапар, 2 жыл катары менен келип, Ош жергесинде эмгектин алдыңкылары комсомол жаш кыз келиндер менен дагы жолугушкан. От всей души желаю вам, дорогие товарищи, милые девчата, больших успехов в труде. Тарыхый окуялар интернаттын да, анын ар бир окуучусунун дүйнөсүндө да чоң бурулуштарга, бийик максат кыялдарга жол ачып жатты. Бул жерге түрдүү себеп менен келген ар бир бала интернаттын канатынын алдында мамлекеттин аманатында болчу. Ушул балдарын, кыздарын жакшы билим алсындар. Ушул мектепти тандап жөнөткөнгөчү. Ушул түштүктүн баары жагынан чогулганбыз да. Суза, Алабуга, Чаткал, Кадамжай баары жактан келгенбиз да. Ошондо дагы атасы жок, Мен жалгызы жок. Менде дагы атам жок. Атам менен неме бар? Менде көп аргам. Ошолорго баягы жардам кылып, болду неме кылат эле, обеспечить кийиндирип. Тамам деп берип. Жетип уштаганбыз, мен ата-энем эрте өтүп кеткен. Анан келгенде ошо төртөөбүз келгенбиз. Чоң акам апам өтүп кеткенде башка интернатта окуп эле Парсиете. Кийин биздин үчөөбүз дагы келгенде ушу карындаштарын бирөө өлүп койбосун, уйлап калбасын деп кошо келген. Келип анан биз үйрөнүп калганда кайра өзүнүн мектебине кеткен да. Мен агам окуп бүтүп кетти ушул жерден. Менден кийин Чынара деген карындашым, Алтынбек деген энем ушу Семен окуду, ошону айтайын. Биз эмне? Мына бул экөөң барып ушуну окуп коерсуң. Анан келгенде дүйнөдө эмне болуп атканын айтып берерсиң, Баш эмеси. Ай. Жанагы. Мә. Жок але бергин. Муну мага керегим. Бурасам жакшы түзүлөт. Окууга кечикпей карап жүр. Бизге болсо убакыт күндүн чыкканы менен батканы. Биздики болсо мына бул жылкы айт деп жүрө бермей да, баш эмес. Бул Терешкова мектебине 84-жылы келген бул жерге.
84-жылы келип 94-жылга чейин иштедик. Багы малчылардын балдарын алган, анан көп балалуу, турмушу оор көп балалуу балдарды гана алчу, анан мындай балдарды алчу эмес. Мен өзүм көп балалуу элем. Кудайым берген, курдашым берген балдары болуп, 13 бала тарбияладым. 13 баланын энесимин. 4-5 балам ушул мектептен интернаттан бүттү. Үй бүлөлүү элек 15 элек. Ошон эмесинен интернатка келип, окуп билим алып калдым. Ошо биз 7 кыз окуйт элек интернатта, турдуу бала элек. Анан бизди баарыбыз мугалимдер жакшы тааныйт эле, себеби баарыбыз активный элек. Мен болсо председатель совета дружины болот элем. Анан баягы Терешкова Валентина келгенде ырдайт элек хор менен. Анан баягы улуулар мектепти бүтүп атканда кичүүлөр келет элек да, анан 7 кыз жылга эле келе берет элек. Бир 2 жылдан кийин, 3 жылдан кийин анан Акжол агай болсо күлөт эле да, ай турдуу балар силер качан бүтөсүңөр депчи. Анан биз күлүп калат элек. Ой, у нас еще дома много, дагы келет депчи. Интернатта биз 5 бир тууган окуганбыз. Эң улуу агам Маткасымов Данияр, анан кийин Сабира Маткасымова, анан кийинки мен, анан сиңдим Гүлжан, Нурлан деген иним окуган, бешөөбүз интернатта окудук. Интернатта окуганда биз тарбияга, тартиптүүлүккө, педагогка айтып кетет, тартип дейт же болсо иреттүүлүк дейт. Ошо тартип боюнча биз тартиптүүлүккө, адамгерчиликке, ошондой эле эң негизи жоопкерчиликке тарбияландык. Мир, дружба деп жазып, сүрөттөр тартып, ошо тарттырат эле. Анан ошо азыр ойлоп калам да, азыр мен мисалы үчүн авторский бир нече китептерим бар. Ошол себеп болгон болуш керек депчи. Ошодон улам мен азыр хоббим бар. Китеп, детский китептерди жаратып келатам. Ошонун бир нечеси мондай детский китептерди жараткам. Эми азыр каалайм ушу дагы деле сурап окулуп атат, жакшы китептердин бири деп да. Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев менен бир айылда чоңоюп өскөнүн. Биздин бул жакка келишибизге бирден түз себеп мектептин директору Токонбай Турганбаевич менен анын жубайы Зульфия эжекенин чоң салымы, чоң айылда жүргөн убагыбызда ушу мектеп жөнүндө бизге маалымат беришкен да. Анан ушул мектепке, ошо Зульфия эжекенин таасиринин астында биз ушул мектепке келип калганбыз. Сөрүдө атам менен апам отуруп, ушу мен жөнүндө талашкан азыркы күндөрдү эсимде. Ошондо атам айтып атат апама, "Ай, эмне кыласың? Бала чоңоюп калды, мага кол кош кылсын, бул жерде иштесин, мал алды карасын, таланы карасын, уже чоңоюп калды" десе, апам "Жок. Ушул баламдан бир нерсе чыгат. Ушул балам акылдуу. Бул шок болсо дагы билимди жакшы алат. Ушуну окутайлы" деп атам менен урушуп, талашып экөө. Анан мен ошолор урушуп, талашып атканда сөрүнүн астында угуп отурганым эсимде бар да. Эсимде бар, апам ушу интернатка барганда бир чоң үндүгүн көтөрүп алган, бир челекке май салып алган, ушинтип барып апарып, мугалимдерге жалынып, жалбарып, суранып, ушу баламды алып койгулачы депчи. Эми апам ошондо түшүнгөн экен да, адамга билим берүү бул негизги маселе экенин түшүнгөн экен да. Ушу Терешкова мектеп интернатын ойлосом эле апам эсиме түшө берет да. Апарды. Анан ошондо бир айткан эсимде бар. Ой, мына көрөсүңөр. Бул балам ошол жерде окуйт, институтка өтөт, институт бүтүп чоң киши болот, анан колхоздун раиси болот деп ушинтип айтчу эле да. Мен колхоздун раисинен да өтүп кеттим азыр эми. Эркайым, сүйүн, Гүлмира, апаңарды катты сагынган окшойсуңар, а? Ыйлабагыла. Биздин да апабызды кубанта турган күн келет. Келгиле андан көрө Алуу кулдун ырларынан окуйлу. Жылуу кийин, жолуң кыйын үшөрсүң. Кышта каттуу борон улуп, кар уруп. Суугуңду өз мойнума алайын. Жол карайын, токтой турчу ата журт. Жазда башка жер тийбесин абайла. Көпкө турбас, мообул турган сур булут. Суугумду өз мойнума алайын. Сен орба, мен оруйн ата журт. Камчыке, жарайсың.
Азамат. Кана балдар Сайдила, Асан, Үсөн, Мустафа, Темиркул, Маматкерим, Улуккыяз даярсыңарбы? Кана Үсөкө, өзүң баштачы. Баштасак баштайланда. Жигиттер, колдоп коштоп тургула. Мен бир шум кары сабалаган саган, сабалаган жетпей, сабалаган тартипти аябай катуу кармашчу. Мен ойлойм ошо санитарное состояние, биздин билимибиз, биздин мындай духовный жагыбызды, биздин сырткы келбетибизди, биздин иши кылса, бизди мынтип адамда катары калыптандырып өтө күчтүү чыгарган деп ойлойм. Себебинде 91-жылы перестройкадан кийин ошо биз 64 бала бүтүп турбуз. 30 бала, 34 кыз. И ошонун азыркы мезгилинде ар бирин карасаң, бирөөсү дагы простой эч ким жок. Бар жогу тең өтө күчтүү инсандар болуп чыккан. Агайларыбыз көп, Чодуев Эркин деген болду. Айыл чарба министрине чейин жетти. Депутаттар чыкты, Баяман Эркинбаев болду, Абжалиев болду. Ахмат Келдибеков депутат болду. Ошолордун эң алды болуп Камчек Кыдыршаевич. Азыр бүт бардык жумушту жасап атат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Дили менен, чын жүрөгү менен жумушун жасаган, мына эл баатырын берди, даңк медалын алды. Камчек Кыдыршаевди айтса болот. Спорт дегенде жанын берет эле да. Футбол дегенде, бокска барат эле, эртең менен тынбай чуркайт эле, сабактарды калтырбай окуйт эле. Жена албай сабашты айтса болот. Азыр антимонополиянын төрагасы болуп отурат. Үсөндү айтсам болот. Биз Асан Үсөнбүз. Үсөн азыр бир райондо налог башчысы да, салыктын башчысы. Мага өзгөчө бул мектептин кошкон салымы өтө чоң. Музыка жактан музыкалдык мектеп бар эле мектебибизде. Ошодо окутту. Туризм деген спорттун түрү бар эле. Туризмге катышып, мектептин убагында эле, ошо мектепте окуп жүргөн убакта эле бир топ мамлекеттерге, чет жактарга чыгып, бир топ мамлекеттерди көрдүк. Пусть лигада жүрөт да, республиканский лигада. Биринчи местени алып, анан Всесоюзныйга Бакуга барганбыз. Ошол жерге барып биринчи местени албасак дагы бир 7-чи орунду алып келдикпи, 8-чи орунду алып келдик, 16 немен республиканын ортосунда. Азыр ойлосом ошол маалда биздин мектеп өтө күчтүү экен да. Агайыбыз өтө күчтүү экен. Анан мына Апшыр сайдан Кызыл Кайга чейин пешком 4 күн жүрүп, пешком түнөө анан кеткенбизде тренировка ошондой болгон. Балдарды ким каерден экенин билип алып, бүт бардык райондорго экскурсияга чыктык. Акырында мен чаткалдыкмын да. Чаткалга алып барайын десем, узак чаткал алып барбай калдык. Кийин анан камчы барып, чаткалдагы эмелерди, ыдырыс бабамдарды оңдоп, ошо жакта сонун нерселер жасабадыбы? Анан ошондо ойлоп коем, ошондо барбай калдык деп ушу эстеп жүрөт деп. Ушундай сонун күндөр өткөн. Волгоградка алып баруу жөнүндө приказ келди, Токонбай. Анан ошондо биздин Терскө мектеп интернаты кошулуп калды. Ошондон экен чоң автобуска 30 окуучуну салып, тамак аштыймы толтуруп берген машинанын ичинде. Анан исламды эркек балдарга керек деп исламды алып алганмын, анан бир журналист кочуп беришкен. Ошентип анан кийин Волгоградка алып барып келдим окуучуларды. Дайыма Сулайман тоого чыгып, ошо Сулайман тоодо көрктөндүрчү элек. Ошол жака барып жаз чыкты Сулайман тоо. Аябай сонун дарактарды отургузуп, ошолорду аттап, суугарып, ушундай сонун көктөтүп бергенбиз да Сулайман тоодо. Баягы биздин өзүбүздүн участок бар эле го. Ошол жерге бир келип анан дарак отургуздук. Анан ошол жерде актадык, ошол жерде субботник өткөрүп калдык. Анан мен айтып калдым. Ушул жер биздин участок эле десем, сен дагы келип ушул жерде өткөрүп атасыңбы дешип.
сыймыктанат экенсиң да. Өзүң баягы окуган жериңи, жасаган иштериңи кече эле болгондой сезиле берет, бирок Ошол 2022 жылы биз ошол жылы 15 сентябрда башталып 15 июнда бүткөн жылы 31 майда 1 июн балдарды коргоо күнүнө карата атайын биз балдардын чыгармачылыктарын топтоп, анан ошол бизден бүтүрүүчүлөргө, ошол жалпы эле бизге жогорку кеңештин депутаттарына бардыгына кайрылганбыз. Ошонун ичинде Камчыбек Кыдыршаевич дагы бар. Ага да кайрылып, Камчыбек Кыдыршаевич биздин чакыруубузду сразу эле кабыл алып, 31 май күнү 22 жылы келген. Классташтары менен бирге келип, аябай ушунчалык мектептеги күндөрүн эстеп сүйүнүп кетишкен. Анан бирок ушул мектептин акыбалын көрүп, ал кишинин да аябай зээни кейген. Урматтуу эжеке, агайлар, бул мектеп мен үчүн, жеке мен үчүн өтө ыйык мектептердин бири. Себеби мен ушул мектепте тарбия алып, ушул жерден мектепти бүтүп, чоң окуу жайга ушул жерде аттанып кеткенбиз. Биздин убагыбызда силерге окшоп эле биз дагы ошол общежитияда жатат элек, чогуу жатат элек, жатак мектеп болгон, интернат. Чогуу окуйт элек, чогуу ойнойт элек дегендей. Ошонусуңарындай мына силер дагы жакшы окуп атсыңар. Урматтуу балдар, билим алуу бул эң негизги маселе. Адам өмүрүндө билим алып, билимдүү болсо, илимдүү болсо, тарбиялуу болсо, ошондо гана чоң ийгиликтерге жетишет. Ошондуктан мен ойлойм, сиздер мындан ары билимиңерди мындан да өркүндөтөсүздөр. Биздин президентибиздин койгон тапшырмасынын негизинде буюрса сиздерге бул жерге биз чоң мектеп салып беребиз. Бул жерге чоң общежитиялар салып беребиз. Бул жерде мамлекет тарабынан толук силерге бардык шарттарды түзүп беребиз. Бул мамлекеттин эң негизги милдеттеринин бири. Мындан ары мектебибиз 11 жылдык толук мектеп болот. Жана бул жерге толук мамлекет тарабынан жакшы шарттар түзүлөт деген ойдобуз. Бир жака барбасын, ушул жерде жесин деп, бизде дана гиласеги келбеп кетти болду. Birinci kelip yaşayan yeriz, zaborun dışı var mı? Uşul yerlerde de. Uşul yerde yaşap жүрүп. O çereşleri bizden kiyerler buna yakında. Maksatlar olsun, bizden ki muğundar radom olsun, Giresun'da var. Ar oblast, ar rayon ayıldan biz kelgen biz klastaşlar Tereşkova mektebine жаңыдан. En kızığı birge kaşa jegen biz. Bir komnata birge jatıp ойгонуп, bir муштумдай билим алып чоңойдук. Во многих школах Киргизии изучение правил дорожного движения не ограничивается учебной программой. Жаш инспекторлар отрядтары окуучулук жашоосу кызыктуу да, жигердүү да уюштурулган Терешкова мектеп-интернатында да түзүлгөн эле. Ага мүчө болгон ар бир окуучу жол эрежеси менен жүрүүгө, башкысы коопсуздукту, жол эрежесин сактоодо жалпы шаар тургундарына да чакырык жасашкан. Мектепте окуганда эрте мененки күнүбүз Сулайман тоонун айланып чымпоодон башталчу эле. Стадионго барып, легкий атлетикага катышат элек, канча сборлорго бардык, марафондорго чыкайт элек, Аравандан Ошко чейинки марафондор болот эле. Канча деген дипломдарыбыз, канча деген медалдарыбыз да бар эле. Барган жерибиз эң асты шаарга эл болду. СМТКге барган. Отбасы Ташкент болду. Ташкент, Жалал-Абадка дайыма барчу элек. Скорость движения не более 40 км в час. Все в порядке. Ош областынын мурдагы Ленин районунун Калинин колхозу. Социалисттик эмгектин баатыры Малик Акчыбаевдин бригадасынын жетишкендиктеринде Терешкова интернатынын окуучуларынын да үлүшү бар. Түштүктүн көп мектептери окуу жылынын алгачкы чейрегин дээрлик талаа жумуштарында колхоз совхоздорго кол кабыш кылуу менен өткөрүшчү. Мыкты көрсөткүчкө жеткен эмгек алдыңкылары сөзсүз сыйрык алып, жайкы эс алуу лагерлеринде эс алып дагы келишер эле.
Гармония труда и активного отдыха – отличительная черта летних трудовых объединений школьников. Мектеп-интернаттын кечеги жашоосу бүгүн баян болуп айтылып калганы менен ошондогу ар бир кадам, ар бир чечим мамлекеттин алдында жоопкерчиликти сезе билген күчтүү инсандарды калыптандырганын жана айрым адистиктерге даяр кесип ээлерин тарбиялаган туура саясатын далилдеди. Ар бир окуучу өлкөнүн өнүгүшүнө эмгегимди арнайм деген мекенчил сезимде чоңойду. Мен технология техникумду бүткөм окуу жайын. Мен ошол окууга өтүшүмө ошол интернатта окуганым түрткү берди. Интернатта бизге көп нерсени үйрөтчү, токууну, тигүүнү үйрөтчү, жанагындай машинканы бүткөнбүз, секретарь машинистка. Ошондой кесиптерди үйрөткөн. Балдар жыгач устачылык кылат эле. Анан кийин жанагы фотограф ушунчалык ким раматтылык ак жологачы аябай сүрөттөрдү кантип тартыш керек. Вот, например, киши турабы, ошону өзүң эле тарта бербей, мына гүл менен, мына дарак менен, анан мына гүлдү мынтип кармап тартсаң, ошондо өтө красивый түшөт деп, ошондо эле бизде байланыштырып иш кылса деген бизде мындай жөн коюшпайт болчумун да, бизге полноценный профессия менен биз, например, мектепти бүтүп кеткенден кийин деле окубай койсок деле биз өзүбүзчө профессияга даяр экенбиз эле да. Бул эки досубуз, экөө тең Афганстан болгон, дагы бирөө бар эле Баткенде. Карабак айылында мектептин директору Абытали деген досубуз Афганстанда кызмат кылган. Ушул 3 классташыбыз Афганстанда кызмат кылган. Турмуштун бир жолун басып өттү десек болот да, себеби кийим тигүүнү, кир жууну, кыска ушундай нерселерди турмуштун бир чегин үйрөтөт экен да. Тамак жасаш дегенди, ушул эми пешене тагдыр экен, ушул жерде билим алдык, окудук. Андан кийин ошол жигиттик милдетти аткарып мен 3 жылдык морской флотто служба кылдым. Пешене тагдыр экен, служба экен, бая службаларга Бомбей деген шаарга, Индияда болдук, Эфиопияга чейин барып келдик. Караганда болгонубузга байланыштуу биз 86-жылы военкоматтан призыв болуп, ошол жака кеткенбиз. Ал жакта 2 жыл службагандык. Баарыбыз бир туугандай жүргөнбүз, унааны бөлүп жегенбиз. Баарыбыз ону бүткөндөн кийин эмгеге бардык, службабызды кылдык. Эми бүгүн баарыбыз чогулуп отурабыз бир туугандай. Ташкентте Скобелев атындагы военный училищаны, ошол десантура деп коет, ошол ВД училищасын бүткөнмүн. Акыркы жылдары ошо 52-788 деген Афганистанга таянмаган часта кызмат кылып, начальник гарнизон болуп иштедим. Центральный группа войск деп туруп Чехословакияга службага барганбыз. Ошо Чехословакияда 2 жылдык милдетти Европада өткөрдүк. Андан келип Россия башталды, келип Россияда иштедик. Интернатта окуганыма аябай ыраазы болом. Жакшы мектеп болчу, жакшы тарбия, жакшы билим берген. Айылда мен отличник болуп койсом, бул жерге келгенде ударникке даже жетишпей калгам да. Аябай күчтүү билимди берчү да. Физкультурадан жакшы билет элем да, эми жакшы окуу эмес, эми Россияда окуп келдим. Россияда окудум, анан окуу бүтүп буяка Фрунзеде 85-жылы келип окушуу. Физкультурнистке тапшырдым. Анан буяктан кичине окуп, заочный кылып, анан немеге Россияда окудум. Тилек айтканда бактылуу болоюн деген тилекти айтыш керек. Биз ошол убакта бактылуу болоюн деген сөздү деле
эсибизге келбей эле ушу окууну эле ойлойт экенбиз. Окууга өтөлү, калайлы. Анан ошол тилегибиз деле ошол окуу болчу да. Биз окуудан башка ойлобой элек. Мен врач болгон дейм эле бул. Мен ого жетпей калып туусуна деле алышып. Шүгүр эми бул жаңа да шүгүр болсо да. Балдарыбызды окутуп койдук биздин алдыбызга. Ооба, мен медик болом деп, эң сичи эле медик болдум. Ушу 40 жыл, 38 жыл иштеп атам ушу шаарда. Жакшы симптом эми Украина Союздун бардык эмнелерине, институттарына өткөнбүз. Мен менен кошо улук экөөбүз Днепропетровский шаарына окууга барганбыз. Ал кийин Днепропетровский, анан кийин ал эмне Ташкентке келе берди. Мен ал жактан бүтүрдүм. Анан камчы Кыдыршаевич Томскийден бүтүргөн. Жаңкорозов деген агайыбыз бар эле. Ошол агайым мени сен мындай зирек бала экенсиң, мен сени даярдайын деп өзү ушу даярдап химия сабагынан. Анан мен ошол 85-жылы мектепти бүтүп Томский политехник университет институтуна барганымда ошол жерде биринчи эле экзаменди химиядан орусчаны да жакшы билчү эмесмин, 5ке тапшыргам да. Химиядан 5ке тапшырганымда ошол жердеги мугалимдер химия технологиялык факультетинин деканы бар эле, профессор Карбаинов деген. Ошол таң калып, кандай бул орусчаны жакшы билбесе, анан ушунчалык жакшы окуй экен деп анан мугалимдерди чогултуп менден өзүнчө экзамен алышкан. Өзүнчө экзамен алып, ошо экзамен алып атканда бир эжеке орусча сүйлөсө аны урушуп, азыркыча эсимде бар. Ай, бул деген орусчаны жакшы билбейт. Буга жазуу түрүндө бергиле депчи. Анан жазуу түрүндө берсе, анан мен жазуу түрүндө чыгарып койсом, ой муну колдош керек экен, бул жакшы окуган бала экен деп түшүнтүп. Азыркы күнгө чейин ошол агайлардын, эжелердин берип аткан сабактары көз алдыма элестейт да. Химия сабагын өзүм башынан эле жакшы көргөн элем, бирок ошол жерде Жаңкорозов деген агайыбыз бар болчу. Ушунчалык мебиске жөн эле куюп койчу да. Жакшы тарбия бергенге кыйналбадык. Анан кийин өзүбүздүн ден соолугубуз боюнча бизде постоянный правильный питание болгон үчүн көп деле оорубадык. Ошол маалдагы мектептин тарбиясы, системасы бизде ошо тарбиялаган да. Эми ошол нерсени кайра биз не деп коет, жаңыртышыбыз керек. жылы апрелден баштап иштейт. Аларды көп нерсе кызыктырат элем да, шахмат, математика, андан тышкары спортко кызыктырат элем алар. Алар мени ертишип, мага кызыгып, мага эме жабышып алып, көп нерселерди үйрөнүшөт эле. Мен менен тең тайлашып, кадимгидей эсептешип, даярданып келишет эле. 1985 жылдары мектеп-интернатта 700 окуучу окуп, мугалимдердин саны 70ке жетти. 90% жогорку билимдүү жана бир мугалим СССРдин билим берүүсүнүн, 28 Кыргыз Республикасынын элге билим берүүсүнүн отличниги төш белгисин тагынышты. Кыргыз тилибизден берген эжекебизди, Асылкан эжекебизди эстейм. Математикадан берген Каныша эжекебизди, англис тилден берген Надежда Дикиновна эжекебизди, бардык бизде аябай высший уровень эжекелер окуткан бизде. Ушул жылдары Юлия Сафаргалиева, Анна Постникова, Неля Захарова, Клара Бурангулова, Акжол Садыров, Жусуп Жаңгорозов, Каркатценко, Пономарев, Ислам Розматов, кыргыз тил мугалимдери Бекешева, Сатарова, Жунушеванын эмгеги мектептин кадыр баркынын өсүшүндө бараандуу салымын кошту. Мектептин ичинде кружоктор, тансага түшкөн ыр кружоктор, жана башка деген предметтер боюнча кружоктор аябай көп болчу. Ошолордун баары ошол окуган окуучуларды калыптандырган адам катары, окуучу катары ошол калыптандырган. Интернатта директор болуп, жетекчи болуп иштеген адам аны кандай чөйрөгө алып барып койсо дагы, облонун башчысы кылабы, министр кылып коебу, эч качан мындай кыйналбастан иштеп кетсе болот деп айтам да. Себеби мен аны ошо кийин иштеп көрдүм, мага эч кандай районун башчысы, облонун башчысы болуп иштөөдө эч кандай кыйынчылык, мен үчүн бир жаңылык эч нерсе болгон жок. Себеби аны эми кичинерээк баягы деңгээлде интернатта баарын эле көргөм, бардык турмушун. Баарыбыздын тең кыздардын клетка пальтолорубуз бар болчу.
воротадан сырткары чыкканда эле бизди инкулар деп койчу. Инкубаторлор депчи. Пальто берет эле, кышында пальто берет эле, башыбызга тумак берет эле. Мамлекет ушинтип берет эле да. Бардыгыбыз козудай болуп, окшош кийинип алып туруп, анан кийин окшош мектепке кирип чыгат элек, окшош чыгат элек, бири-бирибизди таанып айта калат элек. Ушул интернаттын, жатак интернаттын балдарын жазгы жана кышкы кийимине камсыздырыш үчүн 5 миллион сом мэриядан берип коюшат, көп акча эмес. Эгер силер берген болсо, аны биз бөлүп беребиз. Шоу. То есть формалары менен. Так. Бул женский макет. Бул кыздардыкы. Кыздар корпусу да. Балдардыкы да бар. Я, балдардыкы да бар. Апке балдардыкы. Кана балдардыкы кесип көрөбүз, э? Мунулар Бул эми канчага бересиңер муну? Канча эмеге? Bir сезонго? Bir сезонго бересиңер муну, э? Биз ушул мектеп интернатын 85-жылы бүтүп келип, ушул Ленинград шаарына билим алуу үчүн, окуубузду улантуу үчүн келип, окуп, чоң окуу жайларын бүтүрүп, иштеп, азыркы убакка чейин жашап атабыз. Мектеп мага адамгерчиликти үйрөттү, мектеп мага достушту үйрөттү, мектеп мага азыр эми современный сөз менен айтканда толерантностьти үйрөттү. Азырда интернатта окуган балдар ынтымактуу, аракетчил жана чыйрак. Алардын ар тараптан өнүккөн күчтүү инсан болуп чыгышына мамлекеттин салымы абдан чоң. Ушул 62 жыл ичинде коомго тез ыңгайлашкан, таланттуу да, билимдүү да мыкты инсандарды берди. Турмуштан ордун тапкан мыкты жаратмандарды, балдарына күйүмдүү ата-энелерди тарбиялады. Окуучулар мугалими, мугалими окуучусу менен сыймыктанды. Tarbiya verip bizde Tereşkova internatında okulan Kokona Gayız menen birgebiz. Sınıftan ağız ağayga. Kuday den soluk versin. Көп жашаңа ай. Ушул негизги мен сабак берген жылдарым ушу 84, 85, 86 болду окшойт. Анан ошондо эле апкарып кирчүбүз биз ал класстарга. Бүт түштүк боюнча, ал кезде бир эле облус бар эле дем ошо облусу. Түштүк боюнча, ал турсун түндүктөн дагы балдар, кыздарды алып барып, жатаканага жаткырып, окутчу. Абдан чоң, кийин илимпоздор чыгышты, мамлекеттик ишмерлер чыгышты. Бүгүн мектеп-интернат кайрадан жаралуунун жолунда. Келечекке коркпой канат кагууга даяр. Өлкө турмушунда коштолуп жаткан жагымдуу окуяларды эске алганда, ар бир курулуш, ар бир аракет чоң жеңиштерге, туруктуулукка карай кадамды бекемдеп барат. Аллах колдоп, камчы менен садырды. Белек кылып берсе экен, узун өмүр, чын ден солук, сый урматты кадырды. Эл үчүн таза кызмат аркалап, эң бир сонун өнүгүүгө, өсүүгө, эли менен биримдикте баратат. 4-5 жылдан бери биздин Бишкегибиз түп тамыры менен өзгөрүп баратат. Аябай сонун жакка аябай. Мага өтө жагып атат. Мага ушунчалык мен мечтать этет болчумун. Бизде дагы ушундай сонун зданиялар болсо экен, бизде дагы асман мелжиген сонун зданияда болсо экен. Аябай сонун стадион курулуп атат. Укмуштуудай заманбап. Сонун заманбап мектептер курулуп атат. Кыргыз жери Сопсонун кыйласынан Ош сонун демекчи достор.
байкасаңыздар, биздин ошубуз кандай өсүп өнүгүп атат. Күндөн күнгө эмес, сааттан саатка жакшырып атат. Заңгыраган көчөлөрү жашылдандырылып, эми гүлдөрдүн өскөнү, мукмуш сонун болуп, эми көркүнө чыгып атат. Ош жергебизчи. Биздин Жалал Абад аябай өнүктү, 9 этаж үйлөр салынды. Барсаң жолдору зымырайт, этаж үйлөр, бардык жаңы нерселер курулган. Биздин өзгөн да кем калышкан жок. Биздин классташыбыз Ташиев, мен именно Кароол деген айылдан болом. Кароол деген мен айылымдын жаныдан прям мен жашаган апамдын төркүнүнүн жанынан үй жанагы чоң заманбап көпүрө салып өттүм. Биз ошо көпүрөгө бардығына мақтанғым келеді. Біздің классташыбыздың ел үшін, жер үшін қылған қызмат үшін. Дағы мынан да өнүгө берсин, өсө берсин, біз анымен сыймыктанабыз. Ошентип 2025 жылы Валентина Терешкова атындагы номер 11 мектеп интернатынын тарыхы кайрадан толукталып, алтын тамгалар менен жазылды. Мектебimiz sağ var. Sonunda cevap almak. Баягы эмеде общежитиеде иштеп жүргөн убагыңыз эсиңизде? Эсимизде, кыйынчылыктар менен окуткан күндөрүбүз дагы эсибизде. Ушундай жактыраган мектеп салып койгонуңузга сиздерге чоң рахмат. Президентибизге Алла баштан. Бир Боорнолдо бир кулдатылган мектеп да бул. Ошол үчүн мектептин статусун түшүрүп жиберген. Макулбу? Мектептин статусу кадыр баркын түшүрүп жиберген. Анан кийин тааныш тамыр, агайыны, дос, жеем, тага болуп эле кирип кете бербешмин да. Ар бир баланы карап, ар бир баланы карап, ар бир баланы текшерип киргизген да. Макулбу? 60% ошо сиз айткандай таланттуу балдар мэрибиз тапшырма берген атайын. Областардан мүмкүнчүлүктөр эле таланттуу балдар бар. Анан 40% аскамыз болгон. Азыркы күндө мектепте окугандан баштап, ошол мектепти бүтүп, тарбияны алгынча чакты, мамлекет сүйүүнү, эл жерди сүйүүнү балдарыбыздын жүрөгүнө киргизишибиз керек да. Ошондо гана кыргызыбыз мындан дагы чоңураак, мындан дагы күчтүүрөөк, башка өлкөлөрдүн алдында кадыр барктуу мамлекет болот деп эсептейм. Кайра жаралуунун бул тарыхы Кыргызстандын келечегинин алдында жаш муундун эртеңкисине болгон ишенимин бекемдеди. Демине дем кошту. Турганың бекем, тарыхың терең болсун, Терешкова мектеби.